Кыргызстандын тышкы саясатындагы алака катыш бүгүнкү күндө абдан динамикалуу жана дыккат өнүгүүдө. Садыр Жапаров жүргүзгөн көп векторлуу тышкы саясаттын негизинде өлкө башчы эл аралык аренада көтөргөн маселелер биринин артынан бири колдоого алынууда. На фоне серьезных отклонений функционирования глобальной торговой системы происходит смещение экономической активности с запада на восток, с севера на юг. Маанилүү маселени ортого салаарда маанай жакшы. Эл аралык аренада айтылчу маселелер абайлап кеңешилгенде кан басымды көтөргөн көйгөйлөрдү жеринен чечтүү жыйын. Орток элдин ортомчусуз маеги. Логистикалык маселелерден көтөрүлгөн, ошол боюнча аткарылган жумуштар. Жок, онун баары азыр бир дайын жумуштар. Анан да башкысы маалыматты маалында жеткирүү. Жемиштүү аяктаган жыйындан соң жеңиш майрамы. Бул ирет өлкө башчы Россиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин юбилейлик жыйынына жана улуу жеңиштин 79 жылдыгына арналган майрамдык парадка катышуу үчүн Москва шаарына барды. Анда сөз башынан болсун. Май айындагы Москванын суугунда маанилүү коноктун келишин чагылдырчу кызматкерлердин чыдамы кетти көрүнөт. Кыргыз делегациясын тосчулар ичкериде да, тышта да чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Өлкө башчыны ташуучу кортеж да даяр. Ошентип аба майданга Кыргызстандын номер 1 борту келип конду. Май, бирок бул жерде дагы деле кыштын илеви кетелек. Бунутула 2 эл аралык аба майдана Кыргызстандын номер 1 порту келип конду. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты-жөнүм Айжигит Матраимов. Биз Москвадабыз. Сарайында кыштын илеви кайта элек. Ичкериде Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракелик жыйынына даярдык көрүлүүдө. Жыйын башталуу убагынан кечигүүдө. Ал арада орус делегат мүчөсү орундугун даярдап жатат. Евразиялык экономикалык кеңештин коллегасынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев кармаган документтердин жөнү бар. Себеби бул жыйында ондогон маселе каралат. Биздин советтен өткен 2 маселе боюнча информациондук маалымат беребиз. Ол негизинен пошлинага байланыштуу. Декабрда Питерде болгон жогору кеңеште президенттер бизге тапсырма берген. Осундай рабочий группа куруп, сону карай бастаңдар деп. Сону биз айтамыз, мына рабочий группа курулду. Ошол былтыр Питерде жана транспорттук логистикалык маселелер да көтөрүлгөн, ошол боюнча аткарылган жумуштар. Жок, онун баары азыр бир дайын жумуштар. Бизде азыр негизги ошол жерде айтылатын маселе сол гана, калганын баары кол коюлуп да кете берди. Ал арада Кремль сарайына президент Жапаровдун кортежи келди. Лидерлердин талкууга алынчу темалары такталды көрүнөт. Ошентип Андреев залына уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери кирип келди. Маанилүү маселени ортого салаарда маанай жакшы. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын төрагалыгы алдында биримдиктин мамлекет башчылары тар чөйрөдө пикир алышты. Ардак кароол турган бул эшиктин артында Андреев залы, ал жакта лидерлер
тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдө убакыт жатышат. Ал эми уюмга мүчө мамлекеттик желектердин жанына дагы Өзбекстан менен Куба республикасынын желектери кошулган. Бул мамлекеттер аталган уюмга байкоочу катары кеңейтилген форматтагы жыйынга катышат. Мамлекет башчысы кесиптештеринин көңүлүн биримдиктин экономикалык көрсөткүчтөрүнө бурду. Бүгүнкү күндө уюмда оң тенденция байкалууда. Биримдиктин экономикасы өткөн жылы туруктуу темпте өсүп, ички продукция 3,8% түзгөнүнө токтолду. При этом промышленное производство выросло на 3,7%. Были выполнены строительные работы с ростом на 8,6%. Оборот розничной торговли вырос на 6,6%. Инвестиции в основной капитал в наших странах выросли на 10,3%. ВВП Кыргызской республики по итогам прошлого года вырос на 6,2%, преодолел исторический рубеж, составив почти 1,3 триллиона сомов. А по итогам первого квартала текущего года рост ВВП составил 8,8%. Кыргызстан биримдиктин экономикалык көрсөткүчтөрүнүн оң таасирин сезип жатат. Уюмга киргенден бери биздин өлкө тышкы соодасын бир нече эсеге көбөйттү. С момента вступления в Союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызской республики вырос с 5,6 миллиардов долларов до 15,7 миллиардов долларов, увеличившись в 2,8 раза. При этом объемы экспорта выросли в 2,2 раза, а импорт увеличился в 2,9 раза. Өлкө башы сөз кылган жетишкендиктердин жөнү бар. Себеби былтыркы жылы Санкт-Петербург шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумунда биримдикке мүчө мамлекеттер арасында электрондук соода жүгүртүүнүн маанилүүлүгү тууралуу маселе козгогон. В государствах-членах актуальным остается вопрос перехода к единым форматам и структурам электронных товарно-сопроводительных документов. Бүгүнкү күндө аталган келишимдер макулдашылып, электрондук соода сатыктын укуктук ченемдерин уюмга мүчө мамлекеттердин комиссиялары карап жатат. Бул кайсыл укуктар? Эми эң негизгилерин айтып кетейин. Бул негизгиси бул ставкасын аныктоо, анан ушул кайсы товарлар ошо электрондук соода жүргүзүүдө тыюу салынат, ошол товарларды аныктоо боюнча укуктар. Учурда заман талаптарга жооп берген финансылык, логистикалык жана товар өткөрүүчү инфраструктураны түзүү зарылчылыгы келип чыгууда. Кыргызстан аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн биримдикке мүчө мамлекеттердин транспорттук байланышын жогорулатуу үчүн чоң күч-аракеттерди жасоодо. В этом смысле хотел бы подчеркнуть особую важность сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Кыргызская республика также прилагает большие усилия для повышения транспортной связанности государств-членов с учетом, в том числе, развития транспортного коридора север-юг. В активной фазе находятся проектные работы по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Былтыр дагы ошол Санкт-Петербург шаарында президент Садыр Жапаров ошол транспорттук логистикалык маселелерге дагы чоң сөз кылды эле ошол нерселерди. Анан уюмдун алкагында бул боюнча кандай чечимдер кабыл алынат? Азыр кабыл алынган, мен айткандай жана кабыл алып аткан чечимдер биздин ошол логистикалык борбор катары Кыргызстанды, анан кийин ошол биздин логистикалык ыкмаларыбызды өркүндөтүү эң негизги принциптердин бири болуп саналат. Анткени өзүңүздөр билгендей, мынакей жакынкы арада Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун салынышын аяктагандан кийин ошол биздин логистикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бир кыйла өсөт. Эң негизгиси бул Кыргызстан транзиттик жана логистикалык хаб катары багытталат. Ошол багытта негизи кандайдыр өнүгүүсү ошол катары азыр көрүп атабыз. Талкуу жана тактык жыйын соңунда Лукашенко өз делегация мүчөлөрү менен кеңешип жатат. Кызматка жаңы киришкен Путин жумуштун көптүгүнөн кесиптештери үчүн жыйын учурунда көз ирмемдик убакыт тапты көрүнөт. Садыр Жапаровдун принципи белгилүү. Уюмга мүчө мамлекеттер ЯЭП жөнүндө келишимдин жоолорун бузууга же начарлатууга жол бербөөсү зарыл. Ошентип биримдиктин жогорку жыйынынын жыйынтыгында
ЕАЭП алкагында интеграцияны андан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар чечимдерге жана документтерге кол коюлду. Нуржеш өзүнүн докладында да айтып кетти да. Бизде экспорт канча эсе көбөйдү, цифрларды айтып кетти. Мен токтолбойм. Көбүнчө ушу транспорттук Кыргызстан үчүн эң маанилүү маселелердин бири бул транзиттик жүрүүлөр болуп атат да, өзгөчө ошо Казакстан, анан Россияга өткөн. Ошол боюнча дагы маселелерди дайыма көтөрүп, мына эми буюрса жана навигациялык пломбаларды колдонуу боюнча маселеге мындай аягына жетип калдык десек болот да. 9 май улуу жеңиш күнүндө Кызыл Аянтта кыргыз делегациясы ак калпак кийип аземге катышууну салтка айландырып бара жатат. Ал эми Кызыл Аянттагы башкы аскердик парадка 9000ден ашуун адам, 70 даана аскер техникасы жана авиация парадтан өтүү үчүн полктор, батальондор жана роталар даяр турат. Президент Садыр Жапаров улуу жеңиштин 79 жылдыгына катышуу үчүн Кремль сарайына келди. Албетте мындай күн сиздин да эсиңизде калса керек. 9 май суукка карабай трибунада бир да орун жок. Тартуучу топ колдоруна мээлей кийип иштөөгө мажбур. Быйылкы улуу жеңиштин 79 жылдыгы өзгөчө белгиленип жатат. Бул жактагы азыр жааган кар байрамдык салтанатка жолтоо болуп алган жок. Азыр болсо биз башкы трибунадан президент Садыр Жапаровду көрүп жатабыз. Өлкө башы эки ардагердин ортосунда майрамдык салтанатка көз салып жатат. Калса орусиялык журналисттер калың күрмө кийип парадты чагылдырууда. Айрыкча фотографтын жумушу жеңил десеңиз жаңылышасыз. Муздак таш таманга жатып иштөөгө туура келет. Кызыл Аянттагы ушундай майрам жана бүгүнкү тынч заман үчүн 360 миңден ашуун кыргызстандык согушкан. Алардын ичинен 150 миңден ашыгы эрдиги жана каармандыгы үчүн мамлекеттик жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Кызыл Аянтта азыр биз Искендер М үлгүсүндөгү аскердик техника өтүп жатканын көрүп жатабыз. Биз болсо мындан ары азыр президент алдыда белгисиз жоокердин айкелине гүл чамбар коет. Мына ошол жакты көздөй жөнөп жатабыз. Жеңиш парады аяктагандан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Ошентип Москвага болгон биздин сапарыбыз да карыды. Внуково 2 аба майданы коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу чакан учак менен барган аз курамдагы делегациянын сапары жемиштүү жыйынтыкталды.